Assalamu алейкум. Москва шаарындагы иштеп эмгектенип жүргөн мекендештер, биздин акыл таймаш долбоорунун райондор аралык жаңы форматы бизден суроо, сизден жооп. Ким туура 3 суроого жооп берсе, бизден могу беспроводной AirPods наушниктер белекке берилет. Анда эмесе, кеттик. Сиздин атыңыз ким? Данияр. Данияр байке. Биринчи суроо Кыргызстан боюнча болот. Кыргызстан түштүк чыгышынан кайсыл мамлекет менен чектешет? Түштүк чыгышынан Өзбекстан, Тажикстан. Болду, Биринчи суроого сиз туура эмес жооп берип калдыңыз. Биринчи суроонун жообу Кытай менен чектешет экен. Экинчи суроо Борбордук Азиянын басымдуу бөлүгү кайсыл мазхабты карманышат? Имам Азам, Ханафи мазхабы. Азаматсыз экинчи суроого туура жооп бердиңиз. Үчүнчү суроо 20-кылымдын 60-70 жылдар аралыгындагы адамзаттын келечектеги жашоосун өзгөртүүчү чоң ачылыш бул эмне? Ислам. Ислам дини. Акыркы жообуңуз ушул, Байке, сиздин атыңыз ким? Данияр. Данияр байке, биринчи суроо Кыргызстан боюнча болот. Кыргызстан түштүк чыгышынан кайсыл мамлекет менен чектешет? Өзбекстан. Экинчи суроо Борбордук Азиянын басымдуу бөлүгү кайсыл мазхабты карманышат? Ханафи. Үчүнчү суроо дүйнө жүзү боюнча болот. 20-кылымдын 60-70 жылдар аралыгындагы адамзаттын келечектеги жашоосун өзгөртүүчү чоң ачылыш. Бул эмне ачылыш болгон? Дүйнө жүзү. Эң чоң ачылыш дүйнө жүзү боюнча адамзаттын тарыхында экен. Сиздин атыңыз ким байке? Кутмамбулат. Кутман байке. Биринчи суроо Кыргызстан боюнча болот. Анда эмесе Кыргызстан түштүк чыгышынан кайсыл мамлекет менен чектешет? Казакстан. Бердиңиз. Экинчи суроосу Борбордук Азиянын басымдуу бөлүгү кайсыл мазхабты карманышат? Имам Азам. Имам Азам. Азаматсыз жооп туура болду. Үчүнчү сурообуз 20-кылымдын 60-70 жылдар аралыгындагы адамзаттын келечектеги жашоосун өзгөртүүчү чоң ачылыш. Ислам. Сиздин атыңыз ким байке? Ассаламу алейкум, менин атым Жаныбек. Жаныбек байке, биринчи суроо Кыргызстан боюнча болот. Кыргызстан түштүк чыгышынан кайсыл мамлекет менен чектешет? Ош го дейм. Ош. Жок, түштүк чыгышынан Кыргызстан кайсыл мамлекет менен чектешет? Область эмес. Тажикстан. Экинчи суроо Борбордук Азиянын басымдуу бөлүгү кайсыл мазхабты карманышат? Аны билбейт экен. Билбейсиз. 20-кылымдын 60-70 жылдар аралыгындагы адамзаттын келечектеги жашоосун өзгөртүүчү чоң ачылыш. Адамзаттын жашоосун эмне өзгөртүп эле чоң ачылыш болгон 60-70 жылдар 20-кылымда. 20-кылымдын ба? Кечиресиз аны. Сиздин атыңыз ким байке? Адылбек Оторов. Сиздин атыңыз ким? Рахима. Адылбек Оторов байке, Кыргызстан боюнча суроо Кыргызстан түштүк чыгышынан кайсыл мамлекет менен чектешет? Түштүк чыгышынан Өзбекстан менен. Өзбекстан менен. Сиздин жообуңуз? Мен билбейм. Экинчи суроо Борбордук Азиянын басымдуу бөлүгү кайсыл мазхабты карманышат? Суроолоруңар аябай эме түзүлүү экен биз. 20-кылымдын 60-70 жылдар аралыгындагы адамзаттын келечегиндеги жашоосун өзгөртүүчү чоң ачылыш бул эмне болгон? Интернет. Жообу кандай? Интернет болгон ба? Интернетке киришип аябай өзгөрүштү го инсандар. Үчүнчү суроого эже туура жооп берди. Байке, сиздин атыңыз ким? Адилет. Адилет байке 3 суроого туура жооп берсе, беспроводной наушникти белекке беребиз. Анда эмесе биринчи суроо Кыргызстан боюнча болот. Кыргызстан түштүк чыгышынан кайсыл мамлекет менен чектешет? Өзбекстан. Экинчи суроо Борбордук Азиянын басымдуу бөлүгү кайсыл мазхабты карманышат? Билбейсиз. 20-кылымдын 60-70 жылдар аралыгындагы адамзаттын келечектеги жашоосун өзгөртүүчү чоң ачылыш бул эмне? Эже атыңыз ким? Гүлзада. Гүлзада эжебиз 3 суроого так жооп берсе, беспроводной наушникти белекке беребиз. Анда эмесе биринчи суроо Кыргызстан боюнча болот.
Кыргызстан түштүк чыгышынан кайсыл мамлекет менен чектешет? Түштүк чыгышы Тажикстан. Борбордук Азиянын басымдуу бөлүгү кайсыл маскапты карманышат? Орус тилин. 20-кылымдын 60-70 жылдар аралыгындагы адамзаттын келечегинде жашоосун өзгөртүүчү чоң ачылыш бул эмне? Сиздин атыңыз ким байке? Бекзат. Бекзат, сиздики? Акмарал. Акмарал. Бекзат байке, Акмарал эже биринчи суроо Кыргызстан боюнча болот. Кыргызстан түштүк чыгышынан кайсыл мамлекет менен чектешет? Кытай. Кытай менен. Азаматсыз. Суроо туп-туура. Экинчи суроо. Борбордук Азиянын басымдуу бөлүгү кайсыл маскапты карманышат? Кайра башынан бересиз. Борбордук Азиянын басымдуу бөлүгү кайсыл маскапты карманышат? Билбейт экен. Экинчи суроо дүйнө жүзү боюнча болот. 20-кылымдын 60-70 жылдар аралыгындагы адамзаттын келечектеги жашоосун өзгөртүүчү чоң нерсе. Чоң ачылыш. Билим. Билим. Сиздикичи? Билим. Билим. Эмесе сиздин атыңыз ким? Рыспек. Рыспек. Сиздики? Сардар. Сиздики? Деңиз. Деңиз. Рыспек байке, биринчи суроо Кыргызстан боюнча болот. Кыргызстан түштүк чыгышынан кайсыл мамлекет менен чектешет? Түштүк чыгышынан Тажикстан. Сиздин жообуңуз? Тажикстан. Тажикстан. Сиздикичи? Тажикстан, Өзбекстан. Тажикстан, Өзбекстан. Тилекке каршы Тажикстан, Өзбекстан эмес, Кытай менен чектешет. Түштүк чыгышынан. Экинчи суроо. Борбордук Азиянын басымдуу бөлүгү кайсыл маскапты карманышат? Борбор Азиянын маскап үч түрү бар эле, кайсы эсимен чыгып атат. Орто Азиянын басымдуу бөлүгү кайсыны карманышат? Кайсы маскапты? Ошо аты эсимен чыгып калды менин. Сиздикичи? Сиздики? Мен түшүнгөн жокмун суроону. Орто Азиянын басымдуу бөлүгү кайсыл маскапты карманышат? Маскап деген эмне эле? Мен билбейт экенмин. Билбейсиз, экинчи суроонун жообу Орто Азиянын басымдуу бөлүгү бул ислам дини боюнча ошол Орто Азия Абу Ханифа маскабын карманышат. Үчүнчү суроо. Бул дүйнө жүзү боюнча 20-кылымдын 60-70 жылдар аралыгындагы адамзаттын келечектеги жашоосун өзгөртүүчү чоң ачылыш бул эмне? Билбейт. Сиздин жооп? Ислам. Ислам дини. Сиздикичи? Эң чоң ачылыш 60-70 жылдар аралыгында адамзатта. 20-кылымдыкы. Бүгүнкү күндө баары колдонот ошол нерсени. Техника бул, мен билбейм. Техника. Техника, Техника. Үчүнчү суроону жооп бере албадыңыз байке? Үчүнчү суроонун жообу бул интернет. Интернет. 60-70 жылдар 20-кылымдыкы. Тилекке каршы жооп бере албадыңыздар байкелер. Ишиңиздерге ийгилик. Эже, сиздин атыңыз ким? Айзат. Айзат эже. Биз сизге 3 суроо беребиз. 3 суроого толук жооп берсеңиз, беспроводной наушникти белекке беребиз. Анда эмесе биринчи суроо Кыргызстан боюнча. Кыргызстан түштүк чыгышынан кайсыл мамлекет менен чектешет? Өзбекстан, Тажикстан. Өзбекстан. Экинчи суроо Борбордук Азиянын басымдуу бөлүгү кайсыл маскапты карманышат? Мусулманчылык. Мусулманчылык. Маскап. Борбордук Азия. Маскап деген кандай? Маскап деген бул исламдагы укуктар тууралуу мектептер. 20-кылымдын 60-70 жылдар аралыгындагы адамзаттын келечектеги жашоосун өзгөртүүчү чоң ачылыш бул? Дүйнөлүк согуштун жеңиши. Байке, сиздин атыңыз ким? Бектур. Бектур байке. 3 суроо беребиз. 3 суроого толук жооп берсеңиз, AirPods белекке беребиз. Биринчи суроо Кыргызстан боюнча болот. Анда эмесе Кыргызстан түштүк чыгыш тарабынан географиялык жактан кайсы мамлекет менен чектешет? Түштүк чыгыш тарабынан Кытай. Кытай. Азаматсыз биринчи суроого туура жооп берди. Экинчи суроо. Борбордук Азиянын басымдуу бөлүгү кайсыл маскапты карманышат? Маскап. Басымдуу бөлүк Орто Азияда. Үчүнчү суроо. 20-кылымдын 60-70 жылдар аралыгындагы адамзаттын келечектеги жашоосун өзгөртүүчү чоң ачылыш. Чоң ачылыш. Интернет болсо керек. Интернет, Атыңыз ким байке? Абдусамат. Абдусамат байке, биринчи суроо мындай.
Кыргызстан географиялык шарт боюнча чыгыш, түштүк чыгыш тарабынан кайсыл мамлекет менен чектешет? Россия менен Түштүк чыгыш тарабынан. Өзбекстан. Өзбекстан. Экинчи суроо. Борбордук Азиянын басымдуу бөлүгү кайсыл мазхабты карманышат? Абу Ханифа. Абу Ханифа. Азамат, сиз экинчи суроого туура жооп бердиңиз. Үчүнчү суроо дүйнө жүзү боюнча болот. 20-кылымдын 60-70 жылдар аралыгындагы адамзаттын келечектеги жашоосун өзгөртүүчү чоң ачылыш бул? Чоң ачылыш ислам дини. Ислам дини. Сиздин атыңыз ким? Курманбек. Курманбек байке, 3 суроо беребиз сизге. 3 суроого так жооп берсеңиз, AirPods белеке сизге. Биринчи суроо Кыргызстан боюнча. Кыргызстан географиялык шарт боюнча түштүк чыгыш тарабынан кайсыл мамлекет менен чектешет? Казакстан. Казакстан. Экинчи суроо Борбордук Азиянын басымдуу бөлүгү кайсыл мазхабты карманышат? Уккансыз, көргөнсүз да. Тилим үстүндө турат. Үчүнчү суроо бул дүйнө жүзү боюнча болот. 20-кылымдын 60-70 жылдар аралыгындагы адамзаттын келечектеги жашоосун өзгөртүүчү чоң ачылыш бул? Бул любой адамда бар. Азыркы күндө да колдонушат. Кээ биркилер бул нерсе менен ооруп да калышкан да. Желек. Желекпи? Анда эмесе биринчи суроо Кыргызстан боюнча болот. Кыргызстан географиялык шарт боюнча түштүк чыгыш тарабынан кайсыл мамлекет менен чектешет? Түштүк чыгыш тарабынан. Казакстан. Казакстан. Сиздин жооп? Кытай. Кытай. Кытай менен чектешет. Азамат, сиз туура жооп бердиңиз. Экинчи суроо. Борбордук Азиянын басымдуу бөлүгү кайсыл мазхабты карманышат? Ханафи мазхабын карманышат. Ханафи мазхабы. Бул да туура жооп болду. Азаматсыз. Үчүнчү суроо бул дүйнөлүк суроо. 20-кылымдын 60-70 жылдар аралыгындагы адамзаттын келечектеги жашоосун өзгөртүүчү чоң ачылыш бул? Ошо интернет желесинин ачылышы. Интернет желесинин ачылышы. Акыркы жооп кайсы болду ошондо? Ошол. Интернет. Азаматсыз. 3 суроого тең туура жооп беришти. AirPods'ту белекке берип коелу. Бериңиз байке. Ишиңиздерге ийгилик. Азаматсыз. Атыңыз ким? Алексам Жомарт. Жомарт байке. Анда эмесе биринчи суроо Кыргызстан боюнча болот. Географиялык шарт боюнча Кыргызстан түштүк чыгыш тарабынан кайсыл мамлекет менен чектешет? Түштүк чыгыш болгондо Өзбекстан болобу? Өзбекстан. Экинчи суроо. Борбордук Азиянын басымдуу бөлүгү кайсыл мазхабты карманышат? Эми үчүнчү суроо бул дүйнө жүзү боюнча суроо. 20-кылымдын 60-70 жылдар аралыгындагы адамзаттын келечектеги жашоосун өзгөртүүчү чоң ачылыш бул? Сиздин атыңыз ким байке? Сыймык. Сыймык. Сиздикичи? Кылымбек. Кылымбек. Сиздики? Мансур. Мансур. Байкелер, биринчи суроо мындай. Кыргызстан боюнча географиялык шарт жагынан Кыргызстан түштүк чыгыш жагынан кайсыл мамлекет менен чектешет? Түштүк чыгыш. Өзбекстан. Өзбекстан. Кытай. 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 Байкелер туура жооп берди. Кытай мамлекет менен чектешет. Азаматсыздар, экинчи суроо Борбордук Азиянын басымдуу бөлүгү кайсыл мазхабты карманышат? Ханафи. Ханафи. Азаматсыз байке, Ханафи мазхаб. Үчүнчү суроо дүйнөлүк. 20-кылымдын 60-70 жылдар аралыгындагы адамзаттын келечектеги жашоосун өзгөртүүчү чоң ачылыш бул? Дин. Дин. Мухаммед пайгамбар. Мухаммед пайгамбар. Интернет. Интернет. Үчүнчү суроого туура жооп берди. Азаматсыз интернет. Келиңиз байке.